Бүгүн Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук театры пандемиядан кийин алгачкы спектаклин көрүүчүлөргө тартуулады. Ал белгилүү жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат чыгармасынын негизинде коюлуп, ага жалпы көрүүчүлөр, маданият жана бийлик өкүлдөрү катышууда. Узак убакытка созулган тыныгуудан кийин эл менен театр кайрадан жүз көрүшүп олтурат. Ал эми театрды сагынган эл, маданият ишмерлери бул күндү көпкө күткөнүн байкоого болот. Бүгүн Чүй облустук театры Гүлсаратты койду да. Карасаңыздар, сахнада бир дагы ат жок, бирок ат жөнүндө бир чоң драма, чоң поэма, чоң роман жогорку деңгээлде көрсөтүлдү. Искусствонун өзгөчөлүгү ушунда да. Анткени айтпай туруп түшүндүрөт, көргөзбөй туруп көрсөтөт деген ошол болот. Анан Гүлсарат чыгармасынын мындай маани маңызы өтө терең экенин көрөсүң. Айтматов ошол заманда жашап атып, совет системасынын кемчилигин айта билгени бул өтө бир чоң эрдик. Азыр айтыш оңой, бирок ошол мезгилде коммунисттик партия башкарып турганда ушундай кемчиликтерди, ушундай көйгөйлөрдү айтыш өтө бир чоң маселе болгон да, бул бир. Экинчиден, адебиз бу дейбиз, бирок бул өзүнчө бир трагедия экен да. Эмне үчүн Танабайдын тагдыры ушунчалык оор болду? Мен ушуну чыгармада дагы бир жолу түшүнгөнгө аракет кылдым. Өзүнүн бир тууган агасын кулакка тартып жиберип атпайбы? Анан баягы ден соолугуң чың болсун десең, өмүрүң узун болсун десең, ырыскыңда береке болсун десең, мындай туугандар менен жакшы мамиле бол дейт да. Ал эми балким ошол каргыш деле себеп болгонбу деген бир ой кетет экен да. Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат чыгармасын белгилүү драматург Абиби Лапазылов сахнанын тилине ылайыктап жазып, аны режиссер Таалайбек Касымалиев сахналаштырган. Режиссердун айтымында жыл башынан эле бул чыгарманы коюу пландалган, бирок карантиндик шартка байланыштуу премьера ушул күнгө туш келип олтурат. Демек кулак. Спектакль менен айта турган оюбуз бул ошол кездеги ошо системанын курмандыгы болгон Танабайдын өмүр баянын баяндап беребиз да. Ошону менен кошо эле азыркы болуп аткан жашоодогу татаал турмуштарды чагылдырып берилген да бул спектакльде. Спектакльдин музыкалаштырган Абды Осмонов. Спектакль өзүнүн мындай стили боюнча поэтичный болуп кетет да. Биз ошол жака көп басым койдук да. Ал эми каармандардын образын ийине жеткире ойногон актерлордун айтымында кыргыз адабиятынын классиги Айтматовдун чыгармаларында роль жаратуу абдан жоопкерчиликтүү, аны менен катар сыймыктуу. Анткени залкар жазуучунун каарманы болуу ар бир актер актрисанын кыял дешет өнөрпоздор. Бул чыгарма менен биз азыр элдер дегеле эл журт биз каяка баратабыз, биз эртең ким болобуз, азыр бул жол туурабы же бул жолго түшсөк туурабы, кайсынысы туура деген эме да, мааниси ушул да, элдерге суроо да, просто каяка барсак биз оңолобуз, же бул жака деги жанагы монологдо айтып атпайбы, деги биз каяка баратабыз, кайда баратабыз, эл журт депчи, бардыгы ошонун айланасында жүрөт да. Деги биз каяка баратабыз. Мезгил бизди өзгөртөбү же биз мезгилди өзгөртөбүзбү? Мисалы 30 жылдан бери биз мезгилди өзгөрттүкпү же мезгил бизди өзгөрттүбү? 30 жылдан бери эмнелер гана болду мисалы Кыргызстандачы? Бүбүжан боюнча Бүбүжандын ролун алуу мен үчүн өтө жоопкерчиликтүү нерсе болду. Бүбүжан кандай жашоодо жашап өткөн, биз негизи эле бир ролду алганда бул адамдын өмүр баянын бүт изилдеп чыгабыз. Ошондой эле мен Бүбүжандын ролун бул эң негизгиси сүйүүнү даңазалоо болду. Сүйүүдөн айрылуу бул өтө чоң нерсе. Ошону мен кандай жакшы аткарганга аракет кылдым. Элдердин купулуна жеткенге аракет кылдым. Учурда болуп жаткан пандемияга карабай театрдын жааматы тынымсыз эмгектенген. Анын акыбети кайтып, залга көрүүчүлөр жык толду. Ал эми чыгарманын кыскача мазмунуна токтолсок, адам менен табият, анын ичинде жан жаныбарларда тыгыз байланышта болуп, бири-бирин толуктап турарын көрүүгө болот. Шаршен Термечиков атындагы Чүй областык театрында жылдын башында
болжолдонгон, бирок мына оору сыркоого байланыштуу бүгүнкүгө туш келип отурат. Биз дагы ойлойбуз, ушул күнгө туш келгени жакшы болду. Себеби дегенде 12 декабрь бул биз үчүн өтө маанилүү адабият күнү. Себеби дегенде бир залкар дүйнөдөн кайткан күн, бир залкар дүйнөгө келген күн. Театрдын жетекчиси баса белгилегендей, театр буга чейин эле Айтматовго кайрылып, анын тоолор кулаганда Жамиля жана башка чыгармаларын сахналаштырган. Мындан кийин да бул маданий жайдын кызматкерлери талыкпай иштей берерин билдирди. Нурзада Тыналык кызы, Бексултан Муратилов, СТВ.